Республикасы атынан 2-iyul 2026 yıl Bişkek şahı Büyükşehir Rayonu sotu yüklörlü, ubaktуу иштери Бишкек шаарынын чоң арык айылынын Кожомбек Генов көчөсүнүн 2-үй тургуну мурда соттолгон эмес, айыптоо актысынын көчүрмөсүн көз убагында алган, иш боюнча башка жака кетпей тилкат түрүдө бөгөтүү чарасы тандалган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза. Биринчиден эмне дейт? Биринчиден учурдан пайдаланып, жалпы ушул 5 айдын ичинде жакында колдоп келген тарапташтарыма, анан массалык маалымат каражаттарына мен чоң биринчи кезекте мына азыр 5 ай өтүп кетти, эсептеген жокмун канча болгон экен. Ошол апрель айынан бери ушул убакка чейин биринчиден мени колдоп келген биринчиден албетте бул үй бүлөгө жакын туугандарыма, ошону менен тарапташтарыма анан массалык маалымат каражаттарына чоң ыраазычылык билдирем. Силер жакындан ушу колдоп, анан менин жактоочуларыма, мына Чынара Жакыпбекова баш болгон Максат бар, Алмаз деген иним бар. Ошол эми силердин колдооңорго биз аябай кандай көптөн күттүк эле, жакшы болду. Анан билесиздер да, кыскача айтканда, бул менин жактоочум Чынара Жакыпбекова биринчи сот башталганда эле биз ачык өткөрүүнү талап кылганмын. Анын ичинде мен өзүм көтөргөнмүн инициативаны. Ошону менен ушул соттук процесс бүткүчө өзүңөр билесиңер, мен ачык өткөрүүдө эмне болот эле? Биринчиден бул элдин бийликке болгон ишеними аябай мындай ачык өткөзгөндө эбегейсиз жакшы болду, туурабы? Ошондо мамлекет башчыга дагы немеси ишеним аябай көбөйдү деген ачык айтууну туура көрөм мен. Ошону менен бүгүн көрдүңөр эми. Бир жагынан Кудайга шүгүр деп чечимге не дейт? Чечимге биринчи бул сыноо Алла жараткан Алла Тааланын сыноосу. Юридикалык багы дейт? Кимге капачылыгым жок. Юридикалык жактан алганда, чын айтканда, мен өткөндө да айтпадымбы, ак ийлет сынбайт деп. Мен айтарым, ак ийлбейт дагы сынбайт дагы. Себеп дегенде, менин кылган кыймыл аракетимде бардыгы от начала, башынан баштап аягына чейин дагы бир дагы кылмыштын составы да, курамы да жок да. Ошондуктан мен ачык өткөрүүнү талап кылгам. Учурдан пайдаланып мен чын айтканда мына азыр бул күтүүсүз неме болду, чечим болду. Кандай өттүңүз эле? Адам баласы жакшы үмүт кылат, билесиздер. Мен бүгүн бүтөт деген ойлогон жокмун. Бул чагылганда тездик менен болду. Ой ар кандай жака кетти, чын айтканда. Мага коюлган кылмышты мына Чынара Жакыпбекова айтып атса керек, закрытый болсо дагы жабык түрүнөсүн. Өтө оор кылмыштын 2 беренеси коюлган. Бул менин билишимче мага уже коюлган 4-чү жолу ушундай беренелер, оор кылмыштар коюлду да. Бүгүнкү чечим бир жагынан жакшы болду. Жакшы болгону биринчиден сиздер менен көрүшкөнүм. Эң негизинен айтканда, мен биринчиден жаратканын алдымда, үй бүлөм астында, анан элимдин астында жүзүм жарык болду. Мыйзам боюнча сүйлөшсөк, сиз макулсузбу, макул эмессизби коюлган айыпка? Экинчи кайсы? Жалпы эле коюлган айып боюнча макулсузбу? Соттун чечимине. Мен кийин ону мен ойлоп атам, адвокат айтып берсе, жактоочум айтып берсе жакшы болот. Сиз эми фигурантсыз да. Бир дагы мен башынан баштап аягына чейин тергөө бүтүп атканда дагы 8 фигуранттын ичинен жалгыз гана мен гана айыптоо корутундусуна кол койгон эмесмин. Күнөөнү дагы мойнума таптакыр алган эмесмин. Себеби деген сөзсүз түрдө. Мен чындап айтайын. Ушул кылган кыймыл аракетим как офицер катары жөнөкөй. Ошол жергезде дайыма 30 жылдан ашык кызмат өтөгөн болсом, жергезде тынчтык, туруктуулук болсун деп кызмат өтөп келгем. Жакшы ой тилек менен, жакшы неме менен бир гана нерсе менен кол койгон бул кайрылуугачы. Бул азыркы бийликти колдоп, Садыр Нуркожоевичти колдоп туруп, кийинки срок барса сөзсүз утуп келерине ишенип туруп, кээ бир адамдардын сөзүнө ишенип туруп мен кол коюп бергем. Кимдин? Болгон ошол. Кимдин сөзүнө? Өзүңөр билесиңер да, зачем аны айтып. Тергөө абагында басым кысымга кабылган жоксузбу? Жок. Бир дагы кысымга кабылган жокмун. Ошондо эле мени ошол азыр кайсыл жерде эле мына СИЗОдо дагы алардын жамаатына дагы ийгиликтерди каалайм. Эч кандай кысымга кабыл алган жокмун. Бир дагы моралдык жактан дагы башка дагы. Сөзсүз түрдө үй бүлөгө билесиңер кыйын да бул учурда. Аны биз моралдык жактан. Жалпы иште кылмыштын курамы бар деп ойлойсузбу сиз? Өзүңүз жөнүндө айттыңыз. Өзүм жөнүндө эмес.
Учуру келгенде мен ойлойм ушул жерде катышкан бардыгы акталат деген. Себеп дегенде бир да курамда составдын кылмыштын составы жок. Мен так кесе айтам. Себеп дегенде кайрылуу эч качан бул чакырык болуп саналбайт. Кайрылууда биз ачык азыркы учурдагы бийликти колдоо менен биздин мамлекет башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевичке ошол убактагы мурунку экс спикер Тургунбекұлы Нурланның атына кайрылуу болгон. Кумтөр деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктик. Дүйнөдөгү эң бийик тоолуу ийри алтын кени ишканалардын бири. Абдан катал климат, жапайы жаратылыш жана иши 1 мүнөттө токтобогон Кыргызстандагы эң чоң өндүрүш. Мындай шартта алтын өндүрүү өзүнчө чоң жоопкерчилик. Кумтөр экономика үчүн гана эмес, уникалдуу экосистемасы менен өзгөчөлөнгөн маанилүү аймак. Ошондуктан бул жерде экология маселеси ар дайым өзгөчө көзөмөлдө. Бул иштин артында эколог адистердин күнүмдүк эмгеги турат. Ишкананын экологтору күн сайын өндүрүш аймактарын көзөмөлдөшөт, абаны, сууну, топуракты текшерип турушат. Кар, шамал, суукка карабай бийик тоолордо мониторинг жүргүзүп, алар ондогон чакырым жол басышат. Анткени Кумтөрдө ар бир чечим жаратылыш менен тыгыз байланыштуу. Экологтар ген аймактагы жапайы жаныбарлардын абалына да туруктуу көзөмөл жүргүзүп турат. Аркар кулчалардын саны акыркы жылдары 2 эсеге көбөйдү. Көлдөргө аккуулар кайтып келди. Жапайы өрдөктөрдүн да саны өстү. Бул аймактагы экологиялык туруктуулуктун эң маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири. Кумтөрдө таштандылар дагы толугу менен кайра иштетилип, экологияга зыян келтирбестен жок кылынат. Бул иштердин бардыгы бир максатка багытталган. Ал табият менен өндүрүштүн тең салмактуулугун сактоо. Анткени таза жаратылыш келечек муун алдындагы эң чоң жоопкерчилик эбес. Урматтуу төрага, биз сизди шайлап жатканда сиз депутаттардын үнү болом, атасы болом, коргоп турам деп бияктан убада бергенсиз. Ошондуктан бир добуштан шайлап бергенбиз. Эми кечээкү кабинет боюнча эми ар кандай ой пикирлер болуп атат, бирок аякта кол койгон Элмира Усеновнамды кеп эмес да. Кабинеттен чыгарып жатканда УКМКнын 2 кызматкери келип маңдайында туруп чыгартышкан. Аны парламентте бүт баары билишет. Анан аялдарга жабышкан деле баарыбыз кыйынбыз. Но дело же не в этой женщине. Бул биринчиси. Экинчиси, Кемпирабадка каршы берген депутаттардын баарына коркут үркүтүүлөр болуп жатат. Сиз унчукпай отура берсеңиздер, ошол 19 депутат биз кейип баштайбыз. Биз сизди эмнеге шайладык? Бизди коргой албасаңыздар. Кстати, у меня вчера было день рождения. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, сизге чоң рахмат. Мен туулган күнүмө берген белеңизди мен эч качан унутпайм. Менин бир тууганыма иш козгойм деп коркуткан УКМК кызматкерлерин мен да унутпайм. Бирок мен 5 октябрда 2020 жылы 2 жылдан кийин парламентке келсем, ушинтип мени УКМК коркутат деп ойлогон эмесмин. Дигече депутаттар менен сүйлөшсөм, бардыгын тааныш туугандар эмес, жакындарын баарын жумуштан алыныптыр. Менин эми жакын туугандар мамлекеттик кызматта жок экен, алыскыларын да жумуштан алып атышыптыр. Эми бул мындай уят нерсе. УКМК ушуга чейин барсаңар, анан оокат бизнесиңер тартып алам десеңер, бул Бакиевдин заманында да мындай болгон эмес. Менин атамды 2005 жылы Бакиевдер атып кеткенде, ошондо бир ушундай ызычы болгон. Жайында 2 ай коркут үркүтүп текшерип чыктыңар. Анда Акылбек Усенбековичтин кабинетине чейин барган, президентке чейин жеткем. Ошондо деген кандай сөз болду эле билесизби, урматтуу төрага? Сурабалдиева деген чүйдүн элин көтөрүп деген митинг даярдап атыптыр деп. Аудиозапись бар деп. Ошол аудиозаписти бергиле десем, Акылбек Усенбековичтин кабинетине барсам, мага кол саат белек кылып, грамота берип, ошентип мындай кутулуп кетирген. Бул сентябрдын аягында бүткөн иш. Мына 2 ай өтө элек, эми УКМК кызматкерлери менин туугандарым бизнестерине келишип, коркутуп атыштыр. Ал кызды тыйынсыз калтырам деп, талаада каласың деп. Мен Кемпирабадка добушту бергенде силер эмне даже видимость демократии не будете создавать? Я понимаю, здесь все боятся, но не до такой же степени. Мы вас для чего избрали спикером? Бардыңар табакташ болуп отуруп алып туруп, анан бизди бир-бирден ушинтип атып эле салбайсыңарбы? Бул эмне деген?
2020 жылдын 5 октябрын түнү 6 октябрга ким каякта эмне кылып жүргөнү аны калың катмар. Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин дарегиңизге биздин депутатыбыз ушу мыйзамсыз иш-аракеттер, коркутуу, үркүтүүлөр болуп атат деп сөз болду. Элмира Сурабалдиева биздин депутат айтты. Андыктан мен ушул айтылган сөздөргө сиздин жооп берип коюшуңузду сурайм. Саламатсыздарбы, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу Акыл Өсөнбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен азыр ушул капот полине машинада келатып угуп калдым. Эльвира Сурабалдиева, урматтуу депутатыбыз да, Эльвира Жыгалбековна. Так, ушул биздин ГКМБнын кызматкерлери коркутуп, үркүтүп, жанагы налог боюнча маселелерди көтөрүп атат деп. Бул боюнча мен бир пояснение берип коеюн, урматтуу депутаттар. Бул маселе мындай. Эльмира Жыгалбекованын өзүнүн, бир туугандарынын карамагында Кудайберген деген базар бар. Кудайберген деген базарда 3000ден ашык контейнер бар. Так, ошол контейнерлерден булар, мен эми түшүндүрүп бергенге мажбур болуп атам. Бир нече мындай маселелерди ачканга мажбур болуп атам. Ошол контейнерлерде булар ар бир адамдан контейнерден 2000-3000ден жыйнадык деп отчет беришет. А бирок жыйнаганы, эң аз жыйнаганы 7000ден 15000ге чейин жыйнашат. Ошол жерде налогтордун баарын эсептеп чыкканда, муну ГКМ эсептеп чыкпайт. Муну биз тапшырма бербейбиз. Муну биздин налоговый инспекция эсептеп чыкканда, бүгүнкү күндө Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сомдун тегерегинде налог төлөбөй коет. Так. Бул боюнча акты түзүлгөн. Жана муну булар төлөөгө милдеттүү. Бул элдин мамлекеттин акчасы. Анан депутатмын деп туруп эле бул жерден чыгып трибунан бар деп туура эмес маалыматтарды таратканды токтотуш керек. Биз эч кимге эч кандай мыйзамсыз мамиле кылбайбыз. Кылууга акыбыз дагы жок. Анан сырткары дагы бир эки урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында алдын ала айтып коеюн. Эртең дагы айтып чыкпагыла. Так. Кээ бирлерине өтө оор кылмыштарга байланыштуу иштер азыр дайындалып, уже экспертизалар чыгып атат. Жакында Ген прокуратура иш козгой турган болсо, ага дагы айтып чыкпагыла. Өтө оор кылмыштарга шектелүү адамдар бар. Араңыздарда отургандар. Ал шектелүүнү биз териштирип чыгышыбыз керек. Ал боюнча бизге керектүү адамдар өздөрүнүн арыздарын берди. Биздин милдетибиз. Эгерде ошол арыз түшсө, биз аны карабай койсок, ошондо айтса болот. Мына мен арыз жаздым, мен арызым карабай атышат депчи. Эгерде биз ошо текшерүү маалында, же болбосо иликтөө маалында ал кылмыштар такталбай турган болсо, аны дагы сот аркылуу чечим кабыл алынат. Ошондуктан, урматтуу Эльмира Жыгалбековна, сиз маган эч кандай претензия коюуга мындай негиз жок. Мен сизди көргөн да эмесмин, сүйлөшкөн да эмесмин, учурашкан да эмесмин, байланышкан да эмесмин. Так, ошондуктан сизди депутат катары сыйлайбыз. Эгерде сиздин кайсыл бир деңгээлде мыйзам менен өзүңүздүн бир проблемаңыз болсо, налоговый инспекцияга барыңыз, олтуруңуздар, разберитесь, так, андан кийин гана айтсаңыз болот. Эч кандай бир адамыңызды апарып биз камаган жокпуз, же башка кылган жокпуз. Жок жерден айта берген туура эмес болот. Тем более мен атымды атаганда, значит, мен атымды атап, фамилиямды атасам эле баары ушундай болуп кетет экен деген ойдон алыс болуңуздар. Мыйзамдын чегинде гана барыңыздар. Эгерде претензияңыз болсо, дагы бир жолу айтам, налог инспекциянын башчысы баруу берди. Ким эле? Туруп коюңузчу.
Вот налог инспекцияның басшысы отырады. Ушуга претензияңызды айтыңыз. Налогыңызды төлөңүз. Эгер де налог төлөбөй турган болсоңор, мыйзамдын чегинде биз чараны колдонобуз. Рахмат, кечиресиз. Рахмат, 5-чи микрофон. Рахмат. Урматтуу салык кызматынын жетекчиси. Микрофонду аласыздарбы? Кудайберген базарында жайында 2,5 ай текшерүү жүрдү, туурабы? Канча салыкты доначисление болду, канчасын төлөштү? Ован мен, ал мен апам. Маркум Жыргалбек Сурабалдиевдин жубайы. Мурдакы эми ана вдова сейчас. Сколько доначислили? В порядке 2 миллионов. Прошло сколько месяцев с того периода проверки? С сентября. 2 месяца. Бир ай. Бир ай өттү. Бир айда сизди адашты деп, сизди ГКМБ текшердиби? Жоопкерчиликке тартылдыбы бирөө? Салык кызматынан? Жок. Тартылган жок. Сиз адаштыңызбы? Же Камчы Кыдыршаевичтин бир тууган иниси биякта турат. Элвира, сен Кемпир-Абадка каршы бербедиңби? Өзүңдөн көрдү деген сөздү мен кандай түшүнөйүн анда? Биякта азыр иниси айтат, причем тут я деп. А причем тут мои родственники тогда? Кечөө мага мына Кудайдын куттуу күнүндө, мен туулганымда мына дос отурат жанымда. Кабинетине чакырып алышып, гүл берип, торт берип, туулган күнүңүз менен куттуктап деп, ошактан сураганда ма берген жооптору. Жанында отурган кишисинен мына бир тууган иниси. Бул эмне дегендик десем, эми сиз каршы бербедиңизби дейт. Анан менин тиешем жок деп ошентип жооп берет. Жок, салык кызматы биз экөөбүз түшүндүк бирибизди. Бизде, урматтуу төрага, бизде канча президент бар мамлекетибизде? Бир президент, туурабы? А у меня такое ощущение, что у нас 2 президента. Причем второй негласный президент. Каалагандай калчап, каалаганын коркутуп, каалагандай кылып атат да. Алыңар аял кишиге күнүңөр түшүп калгандай болуп, алыңар мага эле жетип калса, Камчы Кыдыршаевич, сиздин да аялыңыз бар, сиздин да кыздарыңыз бар. Мени 17 жыл мурда менин апамды Бакиевтер чырылдатып, күндүз атамдатып кеткенде жалдыратып коюшкан. Ошондо 40 күн келип мени кураткан. 17 жылдан кийин тарых кайталанып жатат. Азыр бияктан деген я тут не при делах, я тут ни при чем деп алдабаңыз. 2 ай мурда салык кызмат эмне келип кетти анда? Азыр 1 айдан кийин өчөшкөндө болуп эмне майдаланып атасыз? Кабинеттен кууп чыктыңыз. УКМКнын биякта ар бирөөсүнө мына биякта отурган депутаттар сүйлөй албай да калышты. Баары айтып атат. Кечээ бүт кыдырып чыктым каршы бергендерди. Менде мамлекеттик кызматта иштеген туугандарым жок экен. Баарын кетирдиңиздер. Кечөө болсо кыргыздын жараны экен, аны вообще кууп салдыңар. Сизге жакпаганын баарын кууп, атып эле салбайсыздарбы? Жакпайт экен айтканыңыз. Айтышпай да калды сиз менен эч ким. Мушташ эле тиги эркек киши болуп деген тиги биякта бирөө сүйлөсө, аны да кабинетине эртесиң. Это мелочность. Я настолько вас разочарована, я была совсем другого мнения. Но меня больше пугает то, что... Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен бир нерсени айтып коеюн. Жеке маселени, ушул жеке өзүңөрдүн маселеңерди ушул жерде разборка кылбасаңыздар. Давай биз негизги ишти аткарайлы. Ато ар кимиң чыгып алып эле өзүңөрдүн маселеңерди айта бересиңер бул жерде. Анан чоң немеге айланып кетип атат. Айтылды, делди. Эми кайым айтышып бу жерде отурбайлы да, биз иштейли да, урматтуу депутаттар. 1 секунд мен айтып коеюнчу, уруксат берсеңиз. 1 секунд айтып коеюн, мага жооп берүү. Урматтуу Элвира Жыргалбековна, дагы бир жолу айтайын сизге. Сизде мен көргөн да жокмун, сүйлөшкөн да жокмун, уккан да жокмун, билген да жокмун, эч кандай сиз менен байланышым жок. Бул бир. Ким менен байланышыңыз болсо, ошого таарынам. Так, эч кандай мамлекетте канча президент бар экенин билбесеңиз, анда уят эмеспи сизге. Андан сырткары майдаланып мен эч нерсе кылган жерим жок. Кечээки жараныңыздын, сиздин жараныбыз деп ататкан адамдын чыгарылышын ага дагы эми сөз бересизби, бербейсизби же тартиптүүрөөк болбойсузбу? Сизди угуп турдум го. Тартиптүүрөөк болуп туруңуз, пожалуйста. Так. Анан каяктагы эле жок нерселерге
мен атымды жабыштырып айта бербең да. Кечеки соттун чечимин сот чечим чыгарды. Ички иштер министрлиги расследование жүргүздү. Прокуратура аны утвердить этти. Причем тут я? Еще раз говорю. Ну, естественно. Это не я, не наше ведомство. Суд принял решение и выдворили. И что я должен? Я даже об этом не знал. Понимаете ли? Я бегаю по командировкам, работаю, уже 2 дня встречаю коллег. И я даже не знал о том, что его выдворили. Только ночью, когда домой приехал, после этого узнал. Во-вторых, вы ознакомьтесь, почему его как бы выдворили. Анан эми жөнөн айта бересиз, уят эмеспи. Эми сиз акылдуу адамсыз. Ал эми сиздин атаңыз боюнча атамды өлтүрүп койду дейсиз. Атаңызды өлтүрүп койсо, ал убакта мен 2005-жылы депутат элем. Атаңыз как раз атып койгондон кийин 15 мүнөттөн жанынан мен жетип барганмын. Билбесеңиз. Так, ошол жерде мына биз ошол жерде көргөнбүз ошонун бардыгын. Мени эч кандай билбейт деп айта бербеңиз. Кимдин эмне кылганын да өзүңүз жакшы билесиз. Алар менен кайра достошуп жүрөсүз. Болду, урматтуу депутаттар, биз биринчи маселеге өтөбүз. Бу жерде кайым айтышым разборкага негиз жок, мен баарына сөз бердим, калыстык кылдым. Андыктан суроо жооптон мурун жыйыштырып негизги маселеге өтөбүз. Кийинки сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнада. Эми төрага микрофонду өчүрүп салды, бирок биякта миңдеген адам азыр миллиондогон телевизор көрүп жатат. Журналисттер үчүн жооп берип коюн, тактап коеюн. Кудай берген жөнүндө мынчалык жала жаап жаткан биздин УКМК жетекчиси Кумтор жана Кемпирабад боюнча да алдаса керек да. Кудай бергенде 1376 контейнер бар. 15 000 сомдук аренданы желелик төлөбөйт. 6 миңден 8 миңге чейин бир этаж үстүнө коюлса 1 000 сом кошулат. Бул биринчи. Экинчи, проверка жаңы эле бүткөндөн кийин 2 ай сиз экөөбүз ал жөнүндө жолукканбыз, сиз билесиз, мен билем. Салык кызматы УКМКга жооп берет болуш керек. Экинчиси, айтыла турган нерсе, Акылбек Усенбекович, он же ваш заместитель, председатель ГКМБ, туурабы? Да. После тех слов, которые публично сказаны, вы готовы организовать встречную, зеркальную проверку на происхождение капитала семьи Сурабалдиевых и семьи Ташеевых? С включением всех депутатов Чогоркеңеша в состав комиссии и членов правительства. Если вы на это готовы пойти, если президент сейчас нас смотрит, я на это готова пойти. И мы посмотрим, кто платит в этой стране налоги, кто не платит, кто как разбогател. Захотите, может, давайте и вас проверим, и ваших заместителей остальных, и министров. Эльвира Жыргалбек. Потому что такой переход на личности, такое оскорбление, настолько много вранья в микрофон, кызматтын аркасы менен жабылып туруп, мен УКМКмын деп элдин баарын коркутуп, бул биринчиси. Экинчиси, улуу трибунадан туруп туруп, 3 эсе 15 миңдем деп мен каратып туруп, жалдырат туруп, маяктан деген алдаганы, бул Кудайга жакпайт. Эгер трибунадан УКМК мынтип алдаса, Кемпирабад боюнча, Кумтор боюнча, значит, точно алдап атасыңар. Эльвира Жыргалбековна, Конституция боюнча депутат өзүнүн шайлоочулардын астында, анан өзүнүн уятынын астында эле жооп берет. Бирок мен Туура айтасыз. Бул биринчиси, экинчиси Акылбек Усенбекович. Укпайсызбы? Суроо бердиңиз, угуңузчу, андай сүйлөй бериңиз. Бир топ кичүүсүз, менден дагы. Анан өтөп эле аша чаппасаңыз да. Анткени азыр мына мен салык инспекциясынын директоруна сөз берем. Бул так маалыматтарды айтсын. Аланы эми саясатка айландырбасак да. Акылбек Усенбекович, салык кызматы биякта турса, давайте анда сиз кайым айтышпай дейт, чын болуңуз дейт, до конца. Чын бололу. Июль, август 2 ай сизди издеп жүргөндө, телефондорду албай, жооп бербей барганда деген эмне болду десем, сиз деген аудиозапись бар экен, ошакта Сурабалдиева деген митингге чакыраттыр деп, ошол аудиозаписти элге чыгарыла дедим. Мен элди алдабайм, мен чыгымчыл эмесмин. Мен Кудай астында таза жүргөн адаммын десем, жооп бере алган жоксуңар эч кимдер. Мына Алтынбек мырза турбайбы? Көзү турат. Алдабайт бул киши. Экөөбүз отуруп сүйлөшкөндө деле, кайсы аудиозапись десем, өкмөттө целое совещание кылып, Сурабалдиева чүйдө сентябрда митинг көтөрөм деп аттыр.
Ошону таап бергиле дедим. Таап берген жоксуздар. Азыр болсо 2 ай өттү, кайра эле бул эмне деген давление? Анан деген на личные дела не переходить дейсиз, урматтуу төрага. Өтпөйт элем. Бирдеме көтөрсөң эле сен душмансың, оппозициянан тиги Мадумаров жанында жүрөсүң. Мен бул киши менен закрытый заседанияда 2 жолу урушкам. 90 депутат күбө. Достчугубуз жок экөөбүздүн ортобузда. Бирок Рахмат. Кийинки сөз депутат жооп берсин, анда салык кызматы директору жооп берет. Эльвира Джергалбековна, бул жерден до начисления произошло 40 миллионов основной суммы. Здесь налоговой службой было выявлено в том, что ИП Мусахаджаев за каждый контейнер выплачивала бюджет по 5500 в среднем. При этом фактически с предпринимателей за каждый контейнер в среднем брали 8,5. Болгон ушун эле до начисления кылганбыз, там 40 миллионов основная и 30 это санкция пеня. Здесь политические штуки деле жок, бул жерде болгон ушул мы выявили, да, наша налоговая служба было выявлено. Здесь никого не было, никакого поручения не было. Болгону ушул жерде директордан, управляющие, они были все с этим актом согласны. Рахмат, 5-чи микрофон. Алтынбек мырза, экөөбүз кабинетте отурганда тиги базардын ичиндеги туалетке чейин киргениңиздер сөзү бар, базардын тегерегинде чайчылардын баарын төлөттүрөбүз деген сөз бар. Ошону деген ККМди көтөргөндө мен Акылбек Үсенбековичке кирип айткам. Чайчылар менен туалетке чейин Бакиевдин ордуна мага кирген. Бул биринчиси. Экинчи таштарды оокат кылып атасыңар деген сөзгө чейин жеткенбиз экөөбүз. Кайым айтышкан жокпуз, бирок ошактан 3 саат отуруп сүйлөшкөнбүз. Аягында пальцем вверх показали, сказали: вы обидели шефов, идите туда деп. Надеюсь, вы это отрицать не будете. Анан саясат, мен түшүнүп атам азыр, вы должны перед руководством оправдаться и все такое. Дело не в этом. Почему УКМК давит вот таким образом? Мен бизнесмен корксом, мен парламентке келбейт болчумун биринчи. Жээнбеков 25 жылга каматам дегенде мен 5 октябрда чыкканмын. Мен андан коркпойм. Кудай бар. Камалып чыккандар деле президент болду бизде. Бирок монтип аялга күчүңөрдү көргөзүп, ушинтип коркутуу үркүттү эркектикке жакпайт, жатпайт. Биринчи, Болот Темиров, Камчек Кыдыршаевичтин происхождение капиталасын видеолор чыгаргандан кийин камалып чыгарып салдыңар. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, сүйлөгөн адамдардын баарын кекиртектен алып атасыңар. Мына буякта 19 депутат отурат. Бир-бирден камерасыз бүт айтып атат. Мамлекеттик кызматта жумушта иштегендердин баарын кууп чыктыңар деп. Садыр Нуркожоевич, сиз карап турасызбы, көрүп турасыз бул видеону? Биз ушул үчүн октябрда чыктык белек. Үмүт ушул үчүн каза болду беле. 1,5 миң бала жарадар болду. Ушул үчүн жарадар болду беле. Чындык какта жатат? Же күчтөбү? Рахмат. Рахмат. Эми мындайда, урматтуу депутаттар, биринчиден жеке маселени ушул трибунадан парламенттен айтууну токтотсоңуздар. Бул туура эмес, негизичи. Анан ар ким эле өзүнүн маселесин бул жерде териштирип, А, Б деп отуруштун кереги жок.